Саламатсыңарбы балдар? Сабакка даярсыңарбы? Бүгүн айлана чөйрө менен таанышуу жана сабат ачуу сабагы. Сабактын темасы канаттуулар. Дүйнө жүзүндө балдар канаттуулардын 10 миңден ашык түрү бар экен. Ал эми Кыргызстанда алардын 300дөн ашык түрү кезишкен. Канаттуулар балдар келген куштар болуп, жана ошондой эле кыштоочу канаттуулар болуп экиге бөлүнөт экен. Канаттуулардын балдар ар бирөөсү өз алынча кооз жана ар кандай түстө болот экен. Алардын түзүлүшү башы, буту, канаты, денеси жана куйругу болот экен. Канаттуулардын кандай түрлөрүн билесиңер балдар? Кана бул сүрөттө карайбыз. Чабалекей, көгүчкөн. А бул болсо короз жана ток. Булар үй жаныбары. Канаттууларга кирет, бирок булар уча албайт. Өрдөк дагы балдар үй жаныбары жана жапайы жаныбарына кирет. Бул канаттуу карга. А бул болсо бөдөнө балдар. Бөдөнө булар эгин айдалган талааларда жашашат. Октябрь айлары булар жылуу жакка учуп кетишет. Эти ширелүү жана даамдуу, жумурткасы дагы өтө пайдалуу. Бул мукамдуу сайрагандыктан аны үйдө, кафеде, чайканаларда багышат. А мен силерге дагы бул сүрөттөгү чыйырчык жөнүндө айтып бергим келип жатат балдар. Чыйырчыктар дагы дарактарда жашашат. Алар курт кумурскаларды жешет. Алар жумурткаларды басып, балапандарды чыгаргандан кийин балапандары 21-23 күндө учканды жана өз алынча тамак жегенди үйрөнүп калат экен. Чыйырчыктар башка канаттуулардан айырмаланып мушуктарды турай алышат экен, мыялоогонун, канаттууларды турай алышат экен. Ошондуктан кээ бир адамдар үйгө багып алышат. Бүгүнкү сабак жактыбы балдар? Азаматсыңар. Саламатта калгыла.